Арбаңыздар, бүгүнкү окуубузда илимий иштин жаңылыгы деген темага токтолобуз. Илимий иштин жаңылыгы деген суроо ар бир изилдөөчүгө бериле турган эң алгачкы суроолордон болуп эсептелет. Андан башка дагы изденүүчү менин бул ишимдеги илимий жаңылык эмне деген суроону берип алыш керек. Илимий иштин жаңылыгы бул сиздин ишиңиздин өзөгү. Эгерде ал илимий ишиңизде жок болсо, көрүнбөсө, байкалбаса, анда бул жөн гана баяндама болуп калышы мүмкүн. Илимий жаңылык деген эмне дегенге токтололу. Илимий жаңылык бул жаңы түшүнүктү киргизүү, мурда белгисиз болгон фактыларды табуу, мурунку маселеге жаңы көз карашты сунуштоо, андан башка да мурда колдонулган методдорду өзгөртүп, жаңы методду, жаңы ыкманы сунуш кылуу десек де болот. Башкача айтканда, илимий жаңылык бул сиздин илимге кошкон жеке салымыңыз. Ал кээде чоң ачылыш болушу мүмкүн, кээде майда, бирок маанилүү өзгөрүү болушу мүмкүн. Эми илимий жаңылыкты кантип аныктайбыз деген суроого жооп берели. Илимий жаңылыкты аныктоонун негизинен 3 жолу бар. Биринчиси салыштыруу. Бул темада, сиздин темаңызда мурда эмнелер жазылганын тактап алышыңыз керек. Эгерде сиздин жыйынтыгыңыз алардан айырмаланса, анда жаңылык бар. Экинчиси негиздөө. Тапкан фактыларыңызды мисалдар, сандык метод аркылуу статистика чыгаруу, текст же эксперимент аркылуу далилдөөгө аласыз. Үчүнчүсү так көрсөтүү деп коелу. Бул иштин илимий жаңылыгы эмнеде деген суроого кыска жана түшүнүктүү жооп бересиз. Мисалы, кыргыз тилиндеги паремиялардын биринчи жолу когнитивдик аспектиде изилденди десек болот. Жаңылыкты ушинтип көрсөтсөк болот. Тил үйрөтүүдө жаңы электрондук методика сунушталды десек, кыскача ушундай жооптор болот. Эми изилдөөчүлөргө, изденүүчүлөргө кеңешибиз, илимий жаңылык жогоруда айтып кеткендей эле дайым эле чоң, дайым эле укмуш ачылыш боло бербейт. Албетте кичине болушу мүмкүн, майда болушу мүмкүн, бирок баалуу кошумчада жаңылык болуп эсептелет. Эң башкысы мурунку изилдөөлөрдү жакшы билүү жана ал маселелердин изилденбеген тарабына өз жаңылыгын кошууда өтө маанилүү. Жаңылык дайыма айкын, так жазылуусу керек. Биринчи жолу, алгачкы жолу, жаңыдан, иштин жаңылыгы, өзгөчө жагдайда деген сыяктуу сөз айкаштарын колдонуу сунушталат. Жыйынтыгында илимий жаңылык бул сиздин ишиңизди актуалдаштырган өзөк. Эгер ал жок болсо, изилдөөңүз жыйнак китепке же баяндамага окшоп калат. Ал эми жаңылык болсо, анда сиз илимге өз изиңизди калтырган болосуз. Сиздерге ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Аман болуңуздар.